Өлкөбүздө 6 миллион калктын ичинен 70 миңден ашыктыгы бул психологиялык оорууга чалдыккандар. Ал эми алардын ичинен тегинен көпчүлүгү бул аялдар түзүшөт экен. Деги эле алгач стресске кабылып, андан соң депрессияга түшүп, көптөгөн көйгөйлөрдү жаратып келген бул орчундуу маселе десек болот. Ал эми аял затынын психологиялык жактан ооруга чалдыгышы, стресске, депрессияга түшүп кетиши, мунун себеби эмнеден жана ага ким күнөөлүү? Буларды канткенде алдын алса болот? Мына ушул суроолорго бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген конокторду адаттагыдай студиябызга чакырып, суроолорго жооп алалы. Ал үчүн Республикалык психология борборунун психологу Мерим Окошованы, ошондой эле акын жана коомдук ишмер Кайрыбек Чолпонкулованы, ошондой эле дин таануучу Нарымкөл Коңурбаеваны студиябызга чакыралы. Хош келипсиздер бүгүнкү биздин студиябызга. Бүгүнкү биздин талкуу кыла турган темабыз бул аялдардын психологиялык жактан жабыркашы, деги эле стресске, депрессияга түшүп кеткен аялдарга карата канткенде жардам көргөзө алабыз деген суроолорго бүгүн биз жооп издейбиз. Анан сизге алгачкы суроону узаткым келип атат. Биз сизди бир жагынан эне катары, бир жагынан баягы жаштар менен иштеше турган адис катары сизди чакырып атабыз. Анан ушул аял затынын мейли жаш болсун, кыздар болсун, мейли турмуш курган айымдар болсун, айтор көпчүлүгү баягы депрессияда жүрүшөт да, коомчулуктачы. Байкайсызбы, баягы коомдон дароо эле мындай уруш менен мындай кабылгандар учурлар болуп калат да. Себеби эмнеде эжекеси? Жашоо, турмуш өзү ак карадан турат. Күн түн дегендей, жакшы жаман дегендей. Анан ошондуктан албетте баары болот. Анын себептерин сурап атасыңар да, себептери биринчиден адамдын ошо мындай сезиминде мындай ой толгоосу, деги эле адамдын кандай десем бир нервинин бир бузулушу, бир туура эмес мамиледен. Мисалы үчүн эң эле жөнөкөй нерсеси, сага бирөө бир нерсе айтса, бир жагымсыз нерсе айтылса дагы, бу дагы ошол депрессия кирет. Эң кичикей да. Андан тышкары деги эле коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөр аябай таасир этет. Жөн эле үйдө отуруп теледен көрүп атсаң деле ызы-чуу. Бул депрессиянын кыргызчасы мындай бир көңүлдүн чөгүү, мындай көңүлдүн көңүлү чөгүп, мындай көңүлү калуу бир нерседен, өзүнүн бир максаты аткарылбай калганда дагы адамдын көңүлү чөгөт. Жашоодо деги эле. Ана коомчулукка көп мындай бир көңүл ачуу жайларга, коомчулукка көп баргысы келбей, элди көп көргүсү келбей, баш ооруп, уйкусу качып, ушундай болот албетте. Психолог катары чакырдык, эми сизге суроо жаталчы. Деги эле аял затынын психологиялык жактан ушундай ооруларга чалдыгышынын негизги факторлору эмнеде? Бул аял затынын психологиялык ооруга чалдыгышынын эң негизги максаты, факторлору бул адамдын организминдеги өзгөрүүлөр, жана менструалдык цикл башталганында, өспүрүм куракка өтүп баштаган учурунда стресске кабылабыз. Ошол стресстен эчтеке колдоо таппай, башка адамдардан колдоосуз калган учурда уже биз депрессияга чалдыгып, ооруга айлантып ийебиз да. Если ошол стресстен убагында колдоо таап чыгып, кандайдыр бир муктаждардан жеңил чыгып кеткен учурларда биз андай ооруга кабылбайт деп ойлойм. Аял затын көбүнчө бул аял затында турмушка чыгуу учурунда, окууга тапшырганда, жана өткөл курак кези, кездеринде көбүнчө кабылышат да. Алгачкы белгилери кандай болот ушул стресске, депрессияга кабылган аял затынын? Бул стресске кабылган мезгилде адам ачуулуу болуп калат, көңүлү чөгүңкү болот, уйкусу качат, эже айтып кеткендей, жумушка болгон кызыгуусу азаят, коомдук жайларга, көңүл ачуу жерлерге баруусу азаят. Ошондой мезгилдер 2 жумадан ашык өтүп кетсе, бул уже психологиялык оору деп эсептелинет да. Если 2 жумага чейин ошондой болуп, андан өтүп кайра ошол ситуациядан чыгып кетсе, анда бул стресс деп аталат да. Стресс бул оору эмес да. Адамдар көбүнчө ойлошот, стресс болдук, биз ооруп калдык деп. Ошонун адам өзү ойлонуп алып, ошондон чыга албай калганда, анан уже өзү өрчүтүп да, адам өзү стрессти бул оору катары эсептеп өрчүтүшөт да. Негизи
өспүрүм курактан жанагы өткөл курактан көбүрөөк башталат деп атпайбы эжекеси бул жердечи. Анан мен айткым келет. Балким баягы кыз балага өзгөчө эне өзү психолог болуш керекпи? Албетте, мен жүрөгүмдөгү сурооду бердиң да. Мен баардык нерсени алып келип эле адамдын өзүнө, адам өзүнө, анан үй бүлөгө коем. Андан кийин коом, андан кийин мектеп. Себеби дегенде баардык нерсе ошол үй бүлөдөн башталат, адамдын өзүнөн башталат. Турмушка өкүнбө, ачкычы өзүңдө дейт. Эне ата бул эң биринчи ошол үй бүлө, эне ата. Эне ата ошо мугалим дагы, врач дагы баардыгы ошо. Албетте таасир этет. Өзү психолог болсо, анан баласынын баягы кыймыл аракетин, анын өзгөрүүсүн дароо байкайт. Албетте, энеден артык эч ким билбейт да. Эркек балабы, кыз балабы эң биринчи эне менен баардык сырын ошо эне менен сүйлөшөт. Деги эле ушул депрессия, стресс боюнча диний жакта кандай? Стресс деген эмне? Азыркы жашоодо кандай десем, кандай бир сырткы көрүнүштөргө таасирленип эле, мисалы үчүн башына келген бир кайгыны аябай көп сабырсыздык менен карайбыз да. Же болбосо болду мага эле ушундай келип атат деп. Динде болсо эң жакшы тарбиялайт. Ас сабыр деп коет, сабырлуу болушубузга эме кылат. Мында сабырдуу деген келгенде эң биринчи келгендеги кайгыны аябай жакшы кабыл алып, ошол Аллахтан Сабырдуулук болсо анан ушундай стресс, депрессия кабыл өтүп кетет да. Жок, сабырдуу болсоң, стресстерден жакшы кетесиң да. Туура түшүнүү менен карайсың да. Бул Аллах берди ушундай нерсени. Мен сабырдуу болсом, сыноону, ушу сыноону жакшы өткөрүп кетсем, Аллах Таала мындан дагы ушу сыноонун артында да бир жакшы нерсе бар деп кабыл алсаң, жакшы болот да. Бизде динде ушундай чакырат. Мээрим эже, сизге суроо жаталчы. Ошол айрымдар баягы депрессияга түшүп кетти, же болбосо ушундай психологиялык ооруга чалдыкты, же стресске түшүп кетти десе, көпчүлүгү мындай баш бербей, жок мен жакшы элемин, жок деп мынтип баягы өзүн өзү алдоо менен дагы ооруну күчөтүп жибербейби? Туура айтасыз. Бул азыр Кыргызстанда психологиялык оору деген өтө аз түшүнүктүү. Биз сразу эле стресске кабылып же депрессияга кабылганыбызды өзүбүз сезген күнү деле элге кайрылуудан бир чети уялабыз, бир чети псих деген сөздөн өзүбүз тартынабыз. Аяка барган киши эле сразу жинди болуп калдым деген, наамга ээ болуп калам деген идеяда өзүбүздү ошондой тарбиялап алганбыз да. Мен айтар элем, бул психологиялык бузулуштар бул оору катары деп эсептелбейт. Когда өтүшүп кеткен учурунда гана бул оору деп эсептелет деп айтар элем, бирок ал кадимки элдердей эле эл деп айтар элем да. Бул просто бул жөн гана адамдын нервин чарчоосу, алсыздыгы деп айтар элем да. Ошону убагында биз убагында эс алдырып, убагында өзүбүзгө кам көрүп, ошондой кылып жүрсөк, анан эмне себептен ошол мырзаларга салыштырмалуу аялдар көбүрөөк ушундай стресске, депрессияга көбүрөөк кабылышат экен? Анан эмне себептен? Балким бул баягы эл эмне дейт деп баягы уялуу менен жүргөндүктөнбү, же аял заты ушунчалык назик болуп алсыз болгондуктанбы? Эмне себептен? Себептери бул алсыздык деле болот. Аял заты назик келгендиктен алсыздыктан деле ошондой болушу мүмкүн. Бул аял заты башка жерге бүлө болуп, ошол коомдук жайда ошонун немесине көңгүчөктү стресс алып, ошол убакта адам колдо таппай, өзүнө колдо таппай калган учурларда бул стресске кабылат. Андан өтүшүп кеткен мезгили уже барып психологиялык бузулуулар, ооруларга алып келет да. Бул Көбүнчө кайсы курактагылар көбүнчө жабыркайт аял затынан? Бизге кайрылган бейтаптардын арасында көбүнчө 30-40 жаш, анан пенсия учурундагы убактагылар көбүнчө 50-60 жаштагылар кабылат. Себеби дегенде 30-40 жаш убактарында үй бүлөмдү кантип багам, уже балдарым чоңоюп келатат деген стресстерге, или балдары чоңоюп коомдо туура эмес тарбияланып, үй бүлөсүндө чыр-чата көбөйгөн учурлар көп болгондо, или пенсия учурунда мен иштеп аткан жумушуман айрылдым, эми дальше кантип жашайм деген ойлордун, карып баратам деген сыяктуу ойлордун негизинде адам көп чалдыгат да. Республика
клиникалык психологиялык борборго барып, атайын ушундай депрессияга түшүп кеткен каарманыбызды тартып, сюжет кылып даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң маекти улантабыз. Айнура учурда 36 жашта. Жашоонун ар кандай сыноосунан улам учурда дарыланып жаткан кези. Айтымында турмушка чыккандан тарта кордук көрүп, көп кыйынчылыкты башынан өткөргөн. Ошол турмушка чыккандан кийин күйөөм иччүү көп. Ичпечи деп айтсаң такыр эмес, күндө ичээрчү, кол тийип баштады, кийин уруша баштадык. Анан жол кругун которуп көрөлү, балким ошондон оңолуп кетер деп, аны жакшы жумушка киргизип, менин ата энем бирөө тааныштарды таап, ошентсе да аякта болгон 1 жыл иштеди да, анан таштап салды да, Кумтөргө киргизишкен да. Элдер Кумтөргө кире алышпайт да. Аны болсо киргизип неттик. Анан 15 күн аякта жүрүп, 15 күн келет да, келгенде эле кызгана берет да, кызганып элечи. Мен жокто эмне болду деген эле. Кызганычы өттү эле мээримди жеп салды да, отуруп туруп эле кызгана берчү. Конокко барсаң деле келгенден кийин сөзсүз кызганып, колу тийип ушундай берчү. Балдар чыркырап ыйлап. Мас болуп алып, дайыма кордук көргөзгөн жолдошу бир гана жубайын эмес, уруш болгон учурда балдарына да колу тийчү экен. Анан бир жолкусунда мондай чакада чоң питондогу сууну алып туруп, монтип ыргытты, баламды көздөйчү. Анан мен балам ошол элестеткиле 8 литр суу батат ичине. Ошол кичинекей 2 жаштагы баланын башына тийсе, мээси чачырап эле кетмек да. Кандай жеттим билбейм, аттап барып баламды алып калдым дагы. Анан аны сразу милиция чакырдым. Каматтырып салдым за хулиганство деп 15 күнгө мететкен. Постоянно эле коркуу сезим менен жашап калгам. Дагы иш чыкса эле монтип коркуп кетип ушинте берчүмүн. Анан баягы тигине милицияга жатканда балдар сурайды да, аякта иштеген адамдар сурап, дайыма ушинтебей кандай кылат, типу протокол жазалыбы, азыр жазсак сразу 6 айга кесилип кетет. Бирок кыргыздар силер жамансыңар, бүгүн урушуп алып эртең табышасыңардан кайра бул делону жаап кой дейсиңер деп ушинтти. А бирок бирөөсү мага айтты, өзүнчө жалгыз отуруп алып, мындай адамдар эч качан оңолбойт деди да. Мындай адамдар менен башынан бери көп жылдан бери иштешип жүрөм. Кайра эле кайталана берет. Сиз өзүңүз билимиңиз бар экен, жашынакай эле экенсиз, эки баланы багып эле кетесиз, лучше ажырашып кеткениңиз эле туура деген да. Анан анда деле ажырашкан жокпуз, 15 күндөн кийин чыгып келди. Бирок баягыдай кол тийбей калды. Кичине сактанып калды. Бирок мээримди жей берчү сөздөр мененчи. Мына ушундан кийин көп өтпөй аялың кызганып, сен башка бир машинага түшүп кеттиң. Ким менен жүрдүң деп кол көтөрүп сабап кирет. Кечке жумушта олтурган аялы ачыгын айтып, эч кимге жолукпаганын түшүндүрсө да ишенбейт. Акыры түнкү 2ге чейин сабаганда Айнура чыдабай ата энесин чакырат. Мама чалсам эртең менен барабыз деди. Анан таң атпай эртең менен мамам папам экөө таң атпай келсе, тиги эч жак туруп алып, күндө 10га чейин уктаган жагыны ал күнү эрте саат 5те туруп алып эле качып кетип калды. Папам дагы карматпай койду. Анан ажырашам дедим. Десем, мамам элим эмне дейт эле дей берет да. Анан мен ошоларды эстегенде аябай кыйналып кеттим. Ошентип ажыраштык. Папам жардамдар берсеңер ажырашам дедим. Эки эркек балам бар болчу, аны мага алып калышты, сен иште деп Бишкекке жиберишти. Арадан 5 жыл өткөн соң Айнура кайрадан бир мырза менен таанышып, ага турмушка чыгууну чечет. Айтымында ал эркек арак ичпеген, тамеки тартпаган, түшүнүктүү болуп көрүнөт. Ажырашкандан кийин 5 жыл болгондон кийин турмушка чыктым, экинчи турмушка. Андан эле жыргап кеткен жокмун. 9 айдан кийин кайра ажырашып кеттим. Бирок эмне үчүн эмнем жакпай калды билбейм. Социальный сеттер менен кирип алып, башка аялдар менен сүйлөшүп, менин көзүмчө сүйлөшүп ушинтип, анан мен кызганам да, эмнеге антесин деп, мен экинчи күйөөмдү аябай жакшы көрчүмүн да, ичпейт депчи сыйлашым. Эмнеге аңтарасың, телефонун аңтарасың, мага эмнеге ушинтесиң, типу деп чыгып уруш талаш болуп атып. Аягына кет деди. Кетсе кетем деп эки баламды алып кетип калдым.
Анан ошондон кийин ошондо катуу стресс болуп турмун. Мен эми дагы экинчи күйөөдөн чыгамынбы депчи. Айнуранын депрессияга түшүүсүнө эки турмушу чоң сокку болгон. Себеби Айнурага чейин жолдошу 6 аял алып кетирип, каарманыбыз 7-си болуп тийген. Аял алмаштырып көнүп калган эркек Айнураны дагы кете бер, башка аял алам деп катуу сөз айткан. Демек, сиздин депрессияга түшүүшүңүзгө ошол үй бүлөлүк шарт, ошол Үй бүлөлүк шарт, бул экинчи турмушум аябай неме болду да. Жаман сокку болду. эмнеге мени башкага алмаштыраар, жакшы көргөн Мен аябай алтын тоон обещать атып алып барганда. Анан баргандайын эле мындай башкача болуп калды, 100% бурулуп калды да, башкача адам болуп калды. Түшүнбөй калдым. Чечилип сүйлөбөй, төнүп болуп кетти. Антели минтели дарылан деп. Ал баласы жок адам болчу, бесплодный экен. Жүрү дарылан типу деп мен деле төрөп берсем анан жашы уланып кетет деп ойлодум да. Ал анткени жок. Телефондон чоочун сүрөттөрдү көрсөтөм. Сүрөттөрдү көрүп калам аялдардын. Бул ким десем, билбейм, мен каяктан билем, телефонго кантип түшүп калган, мен каяктан билем дейт. Өзү таппаса кайдан түшөт? Кайненем дагы кетсең кетер, балама керек болсо 18 жаштагы кызды алып берем деп ошентип койду. Экинчи жолу дагы жолдошунан ажырашкан Айнура сыртынан сыр бербегени менен ичинен сызып, кайгырып, ооруп баштайт. Экинчи турмушумдан ажырашкандан кийин ошентип кыйналып, эч кимге эч нерсе айта албай жүрдүм. Дагы бир 2 ай өткөндөн кийин ышылдап эле мен айка барганда астма оорусу менен оорудум да. Ал алмаштырышым керек деди да, анан макул деп кайра келген болчумун да. Бир күнү катуу оорудум, аябай катуу ооруп, ыйлагым келип, аябай катуу бакыр өкүрө эле ыйлай бердим, өзүмө түшүнгөн жокмун эмне үчүн ыйлап атканымчы. Ошол докторго скорыйга алып барышты. Алып барганда айтты да, сенин астмаң кармабай эле турат, сени психотерапевтке көрүн деп. Ал жайында болгон окуя болчу да, былтыр жайында. Анан ошол жака Бишкекке консультация берди, ошол жака барып көрүм десе, мен психбольница десе келгим келбей жүргөн. Мен ошончолук акыбалга жетип калдым депчи. Көп ооруп, жумуштан түшүмдү сүйбөй, эч ким менен сүйлөшкүм келбей, аябай жаман боло бердим. Акыр аягы келип консультация алып көрөйүнчү деп, как психолог катары жардам береби десем, жатып дарыланып ошентип, анан келип жаттым. Ошол менин основном стресс экен да, депрессия, жанагы күйөөм кет дегенде мага катуу сөз тийген экен. Анда эмнеге алып келдиң эле мени дедим да, мен оюнчукмун. 2 балам менен алып келип алып элимне дейт. Эми кет дейсиң, мен сага оюнчукмунбу деп уруштум да. Өтө бир кайгылуу окуя да бул каармандардыкы. Чанан сиздерге муну биз бирөөнү гана тартып келдик да. Депрессияга түшкөн аялдардын бир гана жолдошунан жабыркашы бир варианты болуп атат да. Андан сырткары сиздерге дагы кандай жолдор менен келип калган учурлар болуп калат? Кредит маселесинен көбүнчө түшөт да. Акчаны алышат да, кайра төлөй албай калышат. Ошол себептен стресске көп түшөт. Жана айтып кеткендей эле карылык дагы жаштарда көбүнчө бул кыз айткандай турмуш маселеси. Мисалы бул каарманыбыз айтып атат да, мен ушундай даражага жетип калдымбы деп кайрылгым келбей жүрдү. Эмнегедир мен эч кимге айта албай эле өзүмөн өзүм ыйлап жүрө бердим деп атпайбы? Мына деги эле ушундай аял затына эми турмушта ар кандай бир соккулар болуп калышы мүмкүн да. Ошол учурда ушундай акыбалга жетип калбаш үчүн больницага чейин келип, жатып калган даражага жетпеш үчүн стресс менен депрессиянын алдын кантип алыш керек да? Гимнастикалар менен көбүрөөк занимать этиш керек. Тамак ашына көп көңүл буруш керек. Көңүл ачуу жайларда өзүнүн көңүлүн көтөрүп жүрүш керек. Балдарына көбүрөөк внимание кылыш керек, алаксыш керек.
коомдук жайларда өзүнүн жумушунда ошо кызыгуучулук болуш керек. Учурда байкайсыздарбы, жаштар арасында көбүрөөк мындай агрессия деп коебуз го, ушундай бир каршы айтуу же болбосо мындай дароо ушундай нерселерди кездештирип калабыз да. Мына ушундан уран улам сиздерге суроо заткым келип атат. Бул баягы кыздардын ушундай акыбалга кабылышына кандайдыр бир деңгээлде чөйрө таасир берип атабы же тарбиябы? Албетте, мен кайра эле ошо үй бүлөгө кайла тарбия ал кайдан чыкты? Анын өзөгү кайда? Үй бүлөгө кайла, үйдө. Тарбиядан да. Тарбиядан. Балким туура эмес тарбия берилип атат дейсизби? Тарбиядан, албетте тарбиядан. Туура эмес тарбия берилип атабы же тарбия жетишсиз болуп атабы? Жок, берилип атат деп айтпайм. Жетишсиз албетте. Мүмкүн эне атасы башка жакта иштеп жүрөбү же убактысы болбойбу балага. Балага көңүл буруш керек. 100% баладан кымбат нерсе жок да. Анан дагы азыркы кыз боюнча айтып коеюн бир. Ооба. Мына бул жерде мен ата бабанын баягы илгерки салтыбызга кайрылам. Илгери мына бул кыз азыр ыйлап атат, мына бул кийинки нерсени көрүп атабыз. А биз башынан башташыбыз керек. Башка аяк, башы биздин ата бабалардын бизге калтырып кеткен терең философиясы бар бардык жагынан. Үй бүлө куруу боюнча, дос күтүү боюнча деги эле бар. Ар бир адамдын орду бүт айтылган бизде. Кандай болгон эне атада, илгери биздин ата бабада ошол кыз менен баланы баш кошодон мурда эне аталары кудалашкан. Ошол азыр деле бизге келди, азыр деле. Ошондой бар азыр. Анткени сен кимге ишенип берип атасың өзүңдүн ушундай гүлдөй болгон, айнектей болгон таза кызыңды кимге бересиң? Ошончо жыл тарбиялап. Ошон үчүн ошол баланын кудаңдын бала менен эне атасы менен сүйлөшүп, анан ким бериш керек болчу кыздычы. Балага да кызга да айтыш керек. Деги элечи мындайбы? Кимге берип атасың? Баланын дагы ушундай депрессияга, стресске кабылып калышына эне аталар өздөрү дагы бир албетте бул жерде эне ата өмүр өткөнчө эне атанын кызматы зор да. Үйлөнүүдө болобу, окуусунда болобу, бардык жерде эне ата биздин милдетибиз чоң. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө стресске, депрессияга кабылган айымдар жана мына ошол көйгөйдөн кантип кутулуунун жолдору туурасында талкуу кылып жатабыз. Дагы алдыда бир нече суроолор жана жооптор болмокчу. Бизден алыстабаңыздар. Кандай десем, бизде деле бала бар, кыз бар. Үйдө кадимкидей эле жакшы жүргөнсүйт. Ооба. Анан бирок кээде аябай эле көп эле байкайсың да. Жооп бергенде же баскан турганда, анан биз айтып калабыз отурганда. Анан көчөгө чыгасың, маршруткадан деле ошондой көрүнүштү көрөсүң. Барган жерлериң баарыначы. Кайра үйгө кайтып келгенде анан балаң дагы кыздарың ошондой мамиле кылганда, мен силер үчүн айтам, мен ушундайды көрүп келдим. Эмне үчүн силер ушундай эме кылып атасыңар, көбөйүп кетти. Өз тилиңерде эле сүйлөсөңөр болбойбу? Ойду кошпогула. Ой, мен жумуш сабакка баратпаймынбы? Же болбосо келбедимби деп кошпой эле. Сүйлө. Жок, ошол эле оройлукка кирет деп ойлойм да мен, орой мамиле. Кылып атпаймынбы? Кылып атпаймынбы? Тон менен айтуу. Тон менен айтуу. Ошону деле талап кылабыз. Эжеке айтканда ата эне өмүр бою эме кылып атпайбызбы? Бирок эми баланын, үйдөгү баланы күнүгө айтуу менен бирке жанакы жолго салганга аракет кылып атабыз да. А сиз айткандай бул чоң биз көрүп аткан көрүнүштөгү көчөгө чыгып кайра келип ошол жерде көргөндөгү депрессия, стресстин баарын же болбосо телевизорлордун көргөндүн баары мындай кайдыгерлик менен карабайсың да. Жаман болуп кандай кылып оңдосом, эми кандай болуп баарына баягы өзүңдүн жаңырык үнүң жетпесе дагы мына үйдөгү балдарыңа айтасың же барган жерге школдордо айтасыңар, биз ушундай болдук элек деп баягы келди, биздин ата энебиз биз ушундай болгонбуз, а силер болсо мындай болчусуңар десе, биз деле ошол кезде айтчубуз, биз жакшынакай эле турбайбызбы, булар эмне эле айтып атат деп мисалы үчүн. А көрсө биз дагы ошол кезде туура эмес иштерди кылыптырбыз да. Депрессияга, стресске кабылуунун бир жолу бул өткөл курак деп атпайсызбы? Өткөл курак кезде баягы кыздардын психологиясында өтө бир чоң өзгөрүү болот дейт да. Мына ошол учурда байкайсызбы? Кээ бирлери бир болбогон бир балдар менен сүйлөшүп атып, же болбосо балдарга таарынып, жигиттерге таарынып, же болбосо үйүндөгүлөр катуураак айтып койсо, баягы чүнчүп аябай депрессияга түшүп кеткендер да болот. Ошол эле учурда ошону көтөрө албай өзүнө кол салгандар да болот да. Мына ошол учурда ушундай нерсенин алдын алыш негизги жолдору
Мында жоопкерчилик көбүнчө ата энеге келип такалат. Ата энеге бала өзү мен стресске түшүп атам деп айткан учурда ата эне ошону туура кабыл алыш керек. Бул 12-13 жашка чыкканда стресс деген сөз эмне экенин билеби же билбейби, эмне себептен бул мен стресске түшүп атам деп атат, мунун абалы кандай болду экен, эмнеден улам кыйналып жүрөт болду экен деген суроолорду өзүнө берип, ошого жооп издеш керек да. Балким ал кыз өзү стресске түшүп атканын өзү билбесечи? Өзү билбеген учурда деле кыз айтат, мен кыйналып жүрөм, или окууман кыйналдым, или жашоодо мен кыйналып атам. Ошону эмне себептен кыйналып атасың, ошол оюңду туура айт дегенге үйрөтүш керек да, баланы тарбиялагандачы. Анан кыздын кылык жоругун, баскан турганын байкап жүрүш керек да ата дегенчи. Бул может түнт болуп кеттиби, мурдагы характеринен өзгөрүп баратабы, же ошол эле маанайда жүрөбү деген суроолорду берип, постоянно көзөмөл кылып туруш керек. Мен буга чейин токсикологияда иштеп жүрдүм, вот отравление непишевой деген отделение боюнча. Бизде көбүнчө жаштар басымдуулук кылат да. Аягында жакшы болуп кеткендери бар, летальный исход болуп кеткендери бар. Ошолордун жакшы болуп кеткенден кийин сурайсың да, баягы эмне болуп калдың, эмне себептен ушундайга бардың деген суроого келгенде эле мага эч ким көңүл бөлбөйт, мени эч ким киши катарына санабайт деген эле причиналарды айтышат да. Мисалы сиздер баягы ар бир бейтап менен өзүнчө сүйлөшүп иш алып барасыздар да, айрымдары баягы айткысы келбейт го ичиндеги нерсесинчи, араң баягы сурап атып, анан көпчүлүгү баягы жашырып коет, бул эмне дейт деген сыяктуучу. Мына ошолордун баягы бейтаптын маселесин чечиш үчүн, ушундай депрессияга түшүп кеткен, стресске кабылган айымдардын маселесин чечип, аларды айыктырыш үчүн сиздер кандай ыкмаларды колдоносуздар? Биз ар кандай тестированиялардан өткөзөбүз. Такыр эле эч нерсесин айткысы келбесе, причиналарын биле албаган күндө биз тестированиялар менен текшеребиз. Ар кандай методикаларды колдонобуз. Например, бир эле методду алып кетсем, үй, бак, киши деген сүрөт тартуу боюнча бул адамдын психологиясын текшерсек болот да. Бул адамдын психологиясын ошол сүрөт аркылуу эле өзү айтып берет да. Анан ошол сүрөттү тарткандан кийин эле сен эмне себептен муну тарттың, эмне себептен ушундай кылдың деп уже сурап отуруп эле анын причинасын тапканга уже өзү эле чыгып калат да. Аны эже сиз билип койдуңуз, мен мындай болчумун, ошону айткым келген эмес деген немелерди уже айтып башташат да аларчы. Өздөрүнөн ушуну айтып башташат. Келиңиз, шарият боюнча эгерде аял психологиялык ооруга чалдыккан болсо, депрессия же стресске чалдыккан болсо, кимге биринчи кайрылыш керек? Молдогобу же врачкабы дейт? Ооруга калып калса, мисалы үчүн окуп аткан намасында айтылып аткан дуалар деп коет да. Мына дуалар, окуп аткан намасындагы сүрөлөрдүн баары эле өзүнө өзү жанагы дем салуу менен башталат. Адамга айта албаган нерсеңди Кудайга деле намаз окуп айтып алсаң болот. Сен чыныгы досуңду таап атасың деп эметем да. Ишен. Сен мисалы үчүн динге кирүү менен чыныгы досту таап атасың. Ал сен эч кимге айта албаган сырларыңды айта аласың. Сен айтпаган күнү да ал билип турат. Сен айтпаган тилектериңдин баарын аткарып берет дейсиң. Ошон үчүн дагы эле айтам, дин деген бул жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаруу да. Ошо бир гана намаз окуу менен жанакы айтылып аткан жаман эмелерден, стресс, депрессиялардын баарынан чыгып кетебиз да. Эч кимге айтпаган сыр деген болбойт да, мисалы үчүн. Врачка барган күндө деле ошол жердеги ички дүйнөсү айтылбай, табылбай калат. Же болбосо алар берген шифа дары шифа болбой калышы ыктымал. Молдого барган күндө дагы ошо кезде эле молдого окутуп аткан, мисалы үчүн 3 күн 7 күндү жакшы бир таасирин тийгизет да, кайра келгенде эле жалгыз болуп атпайбы? Ошондуктан ал киши, ал аялбы, эркекпи, ким ошол коомдо жашап аткан инсан өзүнө өзү сабырдуулук менен кармап Аллахка кайрылса, бир гана динде гана тынчтык да. Үй бүлөдөгү чыр чатак, зордук, зомбулук дагы бул ушундай бир кыз баланын депрессияга, стресске түшүшүнө кандайдыр бир деңгээлде таасир берсе керек. Статистикалык маалыматтарга ылайык дейт, алкоголь жана баңгизатты колдонгондордун 30% бир депрессияга түшүп кетишет дейт. Бул чындыкпы? Бул чындык. Депрессияны адам өзү түшүнө бербейт. Депрессия болгон учурда ар кандай оорулар пайда болот организмде. Ошол себептен
түз эле психиатрга кайрылышпайт. Булар неврологияда, кардиологияда, наркологияда ар кандай жерлерде дарыланып жүрүп, анан аягында психиатрияга барып дарыланышат да. Ошол ситуациядан жеңил чыгуунун аракеттери кылып, жанагындай алкоголдук ичимдиктерди ичишет, ошондой наркоманияга барышат. Эптеп өздөрүнүн көңүлүн ачууга аракеттенишет да. Ошол себептен бул депрессиянын эң татаал мезгилинде анан барып анан сезишет да. Мисалы дейт да, ушул депрессияга кабылгандардын 80% бул дарылануудан качышат дейт. Себеби эмнеде? Себеби алар жана башында айтып кеткендей эле, мен психологиялык оорулуу болуп калдым, мен оорулуу адаммын дегенден көбүнчө коркушат да. Мен жинди деген сөзгө кабылып калам. Кийин жумушумда, иштеген ишимде, коомдук жайларда мага көп тоскоолдук берет дегенден коркушат да. Өзүнө кол салган бул учурга жеткирбеш үчүн дагы, кайра кайталанбаш үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Мисалы, бир барды өзүнө кол салды, балким врачка алып барды, же убактылуу эле да, же бирдемке кылып кичине убактылуу алаксып койду, бирок кайра кийин кайталанбаш үчүн. Мында динде мындай айтылат да, мисалы үчүн шайтан алейкилана, астагфирулла, өмүр бою бизди коштоп жүрөт да. Ал Аллах Таала менен өзү менен антташып алган. Мен кел дейт, мен сени менен кеткен пендең сени менен болсун, мени менен кеткен мени менен болсун деп. Биз канчалык намаз окуп, динде жүргөн күндө дагы ар бир Аллах Таала канча аламды жаратса, ошонун жер жүзүндөгү ар бир пенденин жанында бирден экиден периштеси, бирден шайтан такай жүрөт деген түшүнүк бар да бизде. Ал чындык, хак. Анткени ал айтат, мен ошону ушу туура жолдо жүргөн эмени бизди туура эмес жолго салгысы келет. Анан анда биз эң жакшы альхамдулилла өзгөчөлүгүбүз адам баласынын бизди эрк деген бар болуш керек. Эркти Адам алейхиссалам алган. Эрк деген башканын эрктүүлүгүбүз менен айбандардан, башка макулуктардан айырмаланабыз да. А шайтан болсо ошо адамдын кайсы эрксиз экенин билип алып, мисалы үчүн, ал аракты жакшы көрсө, арак менен, кумарпосту жакшы көрсө, кумарпосттук менен, кайсы алсыз жагыбыз менен кирет да шайтан. Ошо менен мисалы ошол намаз окуган аял, мисалы динден түшүнүгү бар аял депрессияга түшпөйт деп биз кепилдик бере алабызбы? Мен айтып атпайм, ошо шайтан такай жаныбызда түшөт. Анткени кандай десем, ал өзү күчтүү да. Ушунчалык күчтүү, бир гана Аллах Тааладан кийинки ал күчтүү деп айтсам болот. Айтып атпаймынбы? Аллах Тааланын өзү менен убадалашып алган шайтан алеки бизди секунд, минут сайын аскырып турат да. Сен кое тур дейт. Сен намазыңды таштатып койчу да шайтан, депрессияга түшүрчү да шайтан. Аны биз эч ким кепилдикке бере албайт. Темага байланыштуу бир нече суроолорго жооп берүү үчүн келген студиябыздын конокторуна дагы коомчулуктан суроолор келген экен. Жооп алалы. Сиздердин борборго кайрылгандар толугу менен айыгып чыгат деп кепилдик бере аласыздарбы? Бере алабыз. Себеби биз адам өзү больницадан чыккандан кийин да өзүнө өзү жардам берсе, бул толугу менен айыгып кете алат дейм да. Биз больницадан чыккандан кийин дагы үйдөн дарыланып туруусуна таблеткалар жазып беришет врачтар. Ошол таблеткаларды туура эмес убагында колдонбогондуктан кайра ошол ооруга чалдыгышып, анан биз айыкпай калдык деген немеде келишет да. Если убагы менен колдонуп, убагында дарыланып турса, бул оорудан айыгып кете алышат дейм. Экинчи суроо сизге. Эгерде сиздерде жаткан бейтап кандайдыр бир себептерден улам өзүнө кол салса, анда жоопкерчиликти ким алат? Албетте биз алабыз. Кыз депрессияга түшпөш үчүн эне көп сырдаш керек деп айтабыз. Эгер кыз атасына жакын болуп калса кантет дейт? Билбейм деп койбойм. Бирок аталар деле болот, ошо эненин ролун аткарган аталар да болот, аябай жакын. Азыр көбүнчө балдар атага жакын. Өгөй эне менен эч ким сырдаша албайт. Бул учурда кимге кайрылуу керек? Өгөй энеде дагы, ада энеде. Баарыбыз негизи адамбыз да. Туурабы? Ошон үчүн адам болушубуз керек негизи. Ошол эне деле өгөй болсо деле ал эне, ал деле ошондой мамилени түзүш керек кызга. Кыз деле ошо энесиндей кабыл алыш керек. Эгерде жылуу сөздөн жылаан ийинен чыгып тур дейт. Эгерде ошол өгөй болсо деле атасын сүйүп жакшы көрүп келгенден кийин анын баласын да сүйүш керек. Келин да келген жерде күйөөсүн сүйгөндөн кийин эне атасын да сыйлаш керек. Баардыгы ушул мамиледен чыгат. Мен айтар элем да, биринчи болот, өгөй эне деген сөздү жакшы туура кабыл алыш керек да. Өгөй эне эмес, өз эне деген сөздү кабыл алгандан кийин анан адам деген
жылуу сөз менен ошо бири бирине тил табышуу көбүрөөк болот да. Дем салуу канчалык деңгээлде шыпа болот депрессияга дейт? Азыркы кезде аябай эле актуалдуу деп айтабыз. Анткени эң сонун натыйжалар болот. Эгерде сиздин кызыңыз же болбосо өзүңүз деле мисалы депрессияга түшүп кеткен болсоңуз, анда сиз врачка кайрылып дарыланасызбы же дин жолу менен элеби дейт. Дегеле ушундай окуя болгонбу сизде? Эки тарапта тең бирдей алып кеткенге эме кылабыз. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, эч качан өлбөчүдөй бул жашоодо жашайбыз дагы, эртең өлчүдөй тиги жашоого даярданып жүрөбүз да. Анткени эч качан өлбөчүдөй дегенде коомубузга жараша жашап атабыз да. Мен врачтарды да туура көрөм, врачтарга да кабыл турам. Өнүккөн өлкөлөрдө ар бир адамдын жеке психологу болот. Бизде да ушундай шарт орун алса, бир топ ооруларды алдын алат белек дейт. Албетте ошондой шарт орун алса, оорулардын алдын алмакпыз. Бирок шартка байланыштуу андай азыраак болуп атат. Бизде психолог ким, психиатр ким деген түшүнүк азыраак да элдерде. Айырмалап биле алышпайт. Ошол себептен элдердин кайрылуусу азыраак деген ойдомун да. Өкөн айырмасын түшүндүрүп өтүңүзчү эми? Психолог деген бул моралдык жактан жардам берүү адамга, сөз менен адамды дарылоо деп эсептелет да. А психиатр деген бул дары дармек менен дарылоо. Ошол адамдын өтүшүп кеткен учурунда дары дармек менен ден соолугун чыңдоо адиси болуп эсептелет. Мисалы учурда бир сиздердин эле ушул дарылоо бөлүмүнө ушул депрессияга, стресске кабылып жоктун бир айда мисалы канча бейтап кайрылат? Орто эсеп менен алганда бир айда 50-60га чейинки аял заты кабылат да. Азыр депрессия бул 3-чү орунда дүйнө жүзү боюнча келатат да. Бул оору дүйнө жүзү боюнча бул оору уже 3-чү орунга жетип калды да. Келиңиз. Саламатсызбы, сиздер азыр айтып атасыздар да, депрессия кабылган кызды же баланы көбүнчө ата энеси жакын болуп, ата энеси сырдаш бала байкаш керек депчи. Азыркы учурда мына көпчүлүгүбүз эле ата энебизден алыспыз да. Мисалы мен сиңдилерим менен, инилерим менен окуубузга байланыштуу ата энебизден алыс жашайбыз да. Бул учурда мисалы мен айланамдагы сиңдим же болбосо досторумдун депрессия кабылганын кандай белгилери аркылуу байкай алам жана аны мисалы врачка жеткизбестен кандай жардамдарды бере алабыз биз айланабыздагы депрессия кабылган адамдарга? Айланаңдагы болуп жаткан көрүнүштөрдү жакшыраак байкашың керек болот. Сиңдилериңдин, инилериңдин же агаларың болобу жүрүш турушун байкашың болот. Мурда кандай эле, азыр кандай эле деген салыштырмалуулукту байкашың керек болот. Ага жеткизбейсең көбүнчө алардын эс алуусуна, уйкусуна, сабакта жетишкендиктерине көп өзүнө күч жумшаганына карашың керек болот да. Мисалы адам сырткы келбетинен билинеби депрессияда стресс экени? Албетте билинет. Бул көңүлү чөгүңкү болсо башка адамдардан айырмаланат. Эч нерсеге кызыкпайт адам. Ошол себептерден уже биз аны байкашыбыз керек да, ошого сурай беришибиз керек. Эмне себептен сенин көңүлүң чөгүңкү, бир нерсе болдуң беле, жашооңдо бир нерсе болуп атабы же туугандарың арасында бир нерсе болуп атабы деген суроолорду берип, анан ал адамдан уже неме чыгарыш керек. Жок, ошол момент уже 2 жумадан ашып, такыр натыйжа чыкпаса, анда уже адистерге кайрылышы керек да. Мисалы үчүн депрессияда жүргөн адам өзү ыйлап бугун чыгарып бирөөгө айтса, ал ошондон чыгып кете алабы же кайра наоборот депрессия кирип кетеби? Мисалы үчүн арманын кечке эле айта берсе, кайра кирип кетет да ыйлагандачы. Ый менен депрессияны жое алат деп айта албайм. Буга дагы башка жолдорду кошуш керек. Адам постоянно эле өзүнүн кайгы муңун ар кимге айта бергенден дагы башка адам тажап калышы мүмкүн. Ошол себептен кайгы менен жаман менен жакшыны бир алып, бир айтыш, ошо маанилүү кылып айтып, ошону жеткизип, андан кайра маанилүү сөздөрдү алганга аракет кылыш керек да. Көрүп аткан айымдарды эске алып туруп, көпчүлүгү билбесе керек өзүнүн стрессте, депрессияда экенин, же болбосо өздөрү кайрыла албай атса керек балким бирөөлөргө, же кайрылуунун өзүндөгү болуп жаткан көйгөйдүн чечүү жолдорун билбей атса керек да. Мына ушуларга кеңеш иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр. Адам өзүнө кам көрүп жүрүш керек.
коомдук жайларда өзүн алып жүрүүсүн, ичкен тамак ашыбызга дагы байланыштуу болот да. Кандайдыр бир учурда биз депрессияга кабылган кездерибизде бул аппетитибиз резко жоголуп же наоборот ашыкча болуп, ашыкча толуп кетүүдөн же ашыкча арыктап кетүүдөн да аракет кылышыбыз керек да. Ошону тең салмактуулукта кармап жүрүшүбүз керек. Таза абада жакшы эс алышыбыз керек. Уйкубузду нормалдаштырышыбыз керек. Нормада 8-9 саатка чейин укташыбыз керек. Чөйрөнү туура тандашыбыз керек. Жакшы. Өзүбүздү өзүбүз сүйүшүбүз керек. Оптимист болушубуз керек. Айрыкча азыркы заманда. Анан кыргыздын баягы эле айткым келет, ниет пейил. Пейилиңден, ниетиңден табасың дейт кыргыздарчы. Эмне жасасаң да, каяка баратсаң да, кимге эмне ошо жакшы өзүңдүн ниетиңди, пейилиңди коюп барсаң, сөзсүз ошо жолдуу болуп кайтасың да дайыма. Демек, ошо ата-бабадан келаткан ниет, пейилди туура коюшубуз керек. Дайыма бири-бирибизди жакшы көрүп сүйүшүбүз керек. Жалпы дүйнө элине бир эле кыргыз эмес, бардыгына ушундай өзүңө кандай жакшы тилесең, адам затынын бардыгына жакшы тилеш керек дайыма. Аллага шүгүр кылдым бүгүн. Эң жакшы кече болуп атат деп ойлоп атам. Мен болсо динге эле чакырат элем. Динде гана толук бактылуулук, тагдырдын жазмышында оңдоодо бир гана динден, Аллах Тааланын жардамы менен болот. Мен ишенем, Аллах бизди жараткан, бизди эң жакшы көрөт. Аллах сулуу, сулуулукту сүйөт. Баарыбыз тең өзүбүздү курчап турган чөйрөбүздү сулуу кылгыбыз келсек, жан дүйнөбүздү да сулуу кылсак, баардыгы жакшы болот, Кудай буйрса. Жакшы. Адамга ден соолук аманат болуп берилет эмеспи? Андыктан өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кайдыгер карабаңыздар. Ар дайым стресс менен депрессиядан алыс болуңуздар. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.